Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналистов. Таза эмес тамак менен тамактандыргандан Кудайдын алдында мен да жооп берем. Ошон үчүн мен ошонун бардык тармакта эмелерин сактайбыз. Биз бир убакта Атаман фирмасын тартып кеткенбиз. Дагы качкандай эле дагы бирөө качты азыр. Ал чакал бакыла кийип келесиз. Кош келипсиңер. Бул негизи биздин производство ушул жерде да 200 тонналык заманбап складдарыбыз менен курулуп атат да. Не сахар десе эле баары шалкасынан кетип калат да. Мен өзүм бул жерде болгонумда Достор, колунан ремонт ушундай экен. Бул мешекке сертификаты бар. Мен холодильникте көргөн ушу ушундай ушундай отходдор бизден уруксатсыз тияка барып түйүп болгон. Мөөнөт өтүп кеткен товарлар каяка барат дейсиңер мына? Суроого жооп. Достор, бир нерсени айтыш керек, ушундай станокторду үстүнө ушинтип жабып кармаган аябай жакшы да бул. Достор, мен бул жакта түшүнүп аткан нерсе жумушчулардын бир аз шалаакы мамилеси, түшүнбөстүк болуп калган. Ошол цехти ачып берсе, бүгүн көрүп аткан нерселерибизди ошол күнү силер да көрмөк экенсиңер. Салам достор, баарыңыздарга белгилүү болгондой, биз бир убакта Атаман фирмасын тартып кеткенбиз. Алардын жетекчилиги бизге байланышты, чыкты, биз тазаладык, биз өз негизи таза иштейбиз деп айткан. Анан келип бизге тартып бериңиздер деп айткан болчу. Мен аларга сөзүмдө айткам, мейли таза иштесеңиздер иштей бергиле. Биз любой время барып туруп тартып бергенге даярбыз. Бирок силерге айтпай барабыз деп айткам. Ошондуктан азыр иштеп атабы, жокпу? Кирип чогуу көргөнгө аракет кылабыз. Достор, дагы качкандай эле дагы бирөө качты азыр. Мен башында видеода көргөзгөм, бул жакты ошо отправка боло турган жер экен. Жумушчулардын айтышы боюнча да бул жактан груз жүктөлүп, даяр продукциялар ушул жактан чыгат деп айтылган. Проектный сахар менин атым Али Эргеш болот. Кандайсың? Мен Али Эргеш болот. Атым. Проектный сахар. Жетекчилик барбы? Ал чакал бакыла кийип келесиз. Все, макул байке. Достор, бул жакта үстүбүзгө кийим беришти. Азыр биздин башыбызга да беришсе, азыр кирип текшергенге аракет кылып көрөбүз. Негизи бир нерсени айта кетиш керек. Биз мурдагы келгенибизде бул эшикти жабып алган болчу жумушчулар. Эмне себептен жабып алды? Эмне үчүн жабып алды? Аны биз азыр сураганга аракет кылып көрөбүз. Кандайсыздар байкелер? Мен атым Али Эргеш болот, проектный сахар. Кандай иштеп атасыздар? Алейкум ассалам. Ушундай чыгабы, пельмен? Таза. Өткөндө съемкада келгенибизде бар белеңби? Жок, мен башкамын. Сиз жаңы келдиңизби? Алдыгы май тийбейби? Жок, тийбейт. Тийбейт. Силерде санкинишка барбы? Бар деле бар. Санкинишкаңар бар, Бар. Көрсөт болсу. Болчу да? Жетекчиңизди чакырып коюшпу бул жакка? Чакырдык. Достор, мына аппарат бул жакта экен. Эмне мына жаңы алдыңарбы? Разносторду. Негизи ушундай. Турабыз да. Саламатсызбы, кандай? Саламатсыздар. Кайра келдик. Айтканыбыздай эле, эми каалаган учурда келебиз дегенбиз. Ушундай эле келе атабыз. Атыңыз ким? Мавлюда. Мен бул жактын основатель, хозяйкасы болом. Силер бая күнү мен Баткенге айтка кеткенде келип кеттиңер. Биз биякта эч ким жок болчу да. Анан кийин мен уруксатымсыз бияка киргизбегиле деп айтам да. Ошол убакта силер биздин ал жактагы складыбызга кирип кеттиңер. Ошол боюнча анан бул негизи биздин производство ушул жерде да. Анан жанагы холодильникти көргөм да мен. Эттер сакталган. Ал кандай? Пельменге кошула турган эттерби же кандай? Жок, ал жакта биздин баягы склад бар да, складдар бар. Куйлуктар турат бер жакта. Анан деген мындай пельмендерди көрдүңүзбү? Аларды биз отходдорду катары мындайларды бизден баягы ит баккандар 30 сомдон сатып кетет. Аларды эметебиз. Анан мол боюнча силерде аябай көп вопрос болуп тур да. Бул жерге таза фарш салынат, салынгандан кийин бул отход түшөт. Бул отходду кайра колдонобу деп силердин эмеңер аудиторияңар ушундай вопросторду аябай берип, бизге катуу эмелерди, сындарды айтып атыптыр. Биз алардын дагы эмелерин сыйлайбыз. Бул жерден түшөт бул итальянский станок, бирок технологиясы ушундай бияка агып түшөт. Муну биз дагы ошол ит баккандарга пакетке салып беребиз. Муну жанагы мен холодильникте көргөн ушу отходдорбайбы? Ушундай отходдор атайын алып кеткен кишилерибиз бар. Бул холодильник. Бул жакта могу Бул жакка даяр огундар келет да, кондурганы. Даяр продукталар. Даяр продукталар. бул кондурулат бияка. Бул морозильник. Достор, бул даяр продукциялар ушул жакта экен.
Бул цехине биз кире элек болчубуз. Өткөндө бул жак жабык болуп калган, бизге доступ жок болчу бул жака. Жумушчулар азыр жетекчиси айтып атат, жумушчуларым коркуп, чочулап кетип, ачпай коюпту. Өзүм болсом башкача болмок дейт го. Азыр чоң бир Кудай кааласа бир чоң фабрика куруп ошого көчкөнгө даярданып, бул жактан эме ашкан, буяка батпаган станоктор чыгарып койгон болчубуз да. Анан силер ошо жакка кирип, биз жокто, могу жерде биздин бир-эки сотрудниктер могу станок тиги бир эмеси бузулуп калган экен. Ошо жерге иштебей, запаста турган станокко барып күйүптүр да. Силер ошону тартыпсыңар. Ал жумушчуга уруксатыңыз бар беле ушундай? Жок, ал уруксат жок болчу. Биз аларга чара көрдүк. Анда уруксатсыз ошо жакка апарып, фаршты түгөтүш үчүн ошол станокко түйгөн да. Жетишпеген. Жетишпеген. Биякта жок, станок бузулуп калган, ошону техник жок болгон да, айтка кеткен ал дагычы. Биякта бир редукторду которуш керек болчу, ошон үчүн ал ошол станокко барып түйүптүр да. Эт да өзүңөрдө даярданабы? Эттерди биз өзүбүз авалка кылып, анан бияктан вет справка барбы? бүт бардыгы бар. Азыр эме офиске кирсеңер көрсөтөбүз. Бизде тиги эменин дагы госстандарттын эмелери бар, справкасы бүт. Бардыгын сертификаты менен. Бир эле цехпи же башка да цех барбы? Жок, ушул жерде даярдалып, анан үстүнө упаковка болот. Үстүнө чыгып, эмеге көрсөтсөк болот. Бул жак упаковка кылына турган жер. Буякта упаковка. Мен бул жака чыкканда эжеке. Бул эшик жабык болчу да. Айтка тарап кеткенбиз. Бул жерде силер келгенде бир-эки эле эмелер чыккан. Мынандай бул станокты мен тиякта да көргөм да. Ошол станок го бул? Жок, бул станок ал запаска турган станоктор. Тияка кете турган. Айттым го, биз ошока көчөбүз деп даярданып атабыз. 3000 квадрат чоң бир фабрика курулуп атат Майскада. Ошока көчөбүз. Азыр бул жерде bizlar упаковкалайт. Датасы дагы бул жерге сразу коюлат, мына монтип. Чыгарылган күнү деп бул жерден автоматически басылып. Анан кийин эметет да, мына жерде. Упаковка кылышып атат. Достор, бул станок экен, ошо упаковканыкы окшойт, Упаковка. Достор, бир нерсени айтыш керек, ушундай станокторду үстүнө ушинтип жабып кармаган аябай жакшы да, бул санитарный нормага толук түрдө жооп берет. Бир гана ушундай ишканаларда эмес, больницада да көрөбүз да мындай сакталган жерлерди. Бул эме колго түйүлгөн мантыларды, немелердин камырларын жайгандан кийин тазалап туруп жаап коебуз. Бул жерде болгонумда мен силерге өзүм ачып эле көрсөтмөкмүн. Биздин даяр продукция бул жака кирет. Даяр продукциялар бияка кирип тоңуп турат. Минус 20%. Достор, просроченный жанагы мөөнөт өтүп кеткен товарлар каяка барат дейсиңер мына? Суроого жооп. Булардын баарын монтип түгүп, биз буну тиги немелерге биздин алып кеткен ит баккан немебиз бар, ошол бүт отходторубузду ошол киши алып кетет. Тигил мешок ушулар үчүн турбайбы, Тияктагы турган мешоктор. Мешокторду ошого салабыз. Аркы силер келип кеткен жак пияз склад. Ал жакта биз азыр куруп аткан жакта 3000 квадрат таза производственный помещение, 200 адам иштей турган. Анан 100-200 тонналык заманбап складдарыбыз менен курулуп атат да. Кудай буйрса, аны дагы биздин кардарлар менен бөлүшөбүз. Бул жак жабык болчу, достор. Биринчи съемкабызда. Мен Баткенге кеткен маалда келипсиңер да, анан тиги биздин технологдор суранып кеткен, баары суранып кеткен маалда келипсиңер. Азыр эми келип калсыңар, кош келипсиңер. Демек, рахмат. Тиги санкинишкаларын көрсөк болот. Санкинишкаларды ачык. Негизи жалпысынан канча адам иштейт эжеке сизде? Азыр 70дей. Реализация немелер менен кошо папкабыз бар. Папканын ичинде бардык силердин немеңерге жооп бере турган сертификаттар, сертификаттар баары сакталат. Ундуку, эттики, пакеттики да бар мунун ичинде. Биз дагы кардарларыбызды адал деп өзүбүздү адал фирмасы дегенден кийин адалдык бүт неме сактайбыз. Мен дагы өзүм Кудай жолунда жүргөн адаммын. Ошо немени жөн эле мындай алдап элдерди мындай арам таза эмес тамак менен тамактандыргандан Кудайдын алдында мен да жооп берем. Ошон үчүн мен ошонун бардык тармакта эмелерин сактайбыз. Достор, санкинишкалар экен. Сүрөтүн көргөзбөй кое берейин. Даже 2016дан бери алып келген адамдар бар сизде. Биздин өзү достор, иштеп аткан. бул жакта 18 январь 2016 жылдан башталган санкинишка бар экен. Биз өзү иштеп атканыбызга 22 жыл болду. 22 жылдык эмгегибизди 22 жылдан бери кардарларыбыз менен эметип, моунтип тур эмес маалымат силер келгенде биздикилер жок болуп калган, мен өзүм да жок болуп калгам. Биз алка даярдалып алып кете турган станокко биздин колубуздагы ишчилер тиякты убагында оңдай албай туруп, бизден уруксатсыз тияка барып түйүп болгон.
Анан ошон үчүн силерге мындай элге туура эмес эме кетип калды да. Биякты силерге ачык түшүнбөстүк болуп калды. Анан ошон үчүн ушундай. Анан тиги болсо склад болсо эми склад бетондон болот да. Склад бетон, аякта муздак болуп туруш керек, үстү чакыч. Ошону тиги аябай мындай чоң биздин целый производствобуз көрүнгөндөй болуп калыптыр да. Кайсы мастерлер кылды? Ремонт аябай бат болуп кетиптир го бул жагы. Кандайсыздар? Азыр холодильниктен чыгарып, упаковка неметишет. Упаковка буякта колго түйүлгөн немелерди жасайбыз. Чучпараларды. Манты, котлет, фрикадельки, ошолорду берге жасайбыз. Достор, колунан ремонт ушундай экен. Бир жумалык өзгөрүү. Достор, куртка сакталат. Морозильник экен. Морозильник. Аябай суук го эжеке. Буякта баягы жумурткаларыбыз сакталат. Буякта дагы колго түйүлгөн пельмендерибиз неметелер. Тиги мешоктон башка нерсе жапса болбойбу? Негизи. Негизи бул мешөктөрдүн үчүнбү? Жок, ушуну воздух айланыш үчүн. воздухту курап кетпеш үчүн ушуну жаап коебуз да. Достор, мен бул жакта түшүнүп аткан нерсе жумушчулардын бир аз шалакы мамилеси. Эжекебиз силерден чочулап кетиптир деп атат. Биз андай деле чочулатпайбыз эч кимди. Түшүнбөстүк болуп калган, ошол цехти ачып берсе, бүгүн көрүп аткан нерселерибизди ошол күнү силер да көрмөк экенсиңер. Байрамга байланыштуу баарын таратып жиберген болчубуз да. Ал жерде баягы жаңы келген эле бир 3-4 эле баралчу, алар анчалык деле бизде көп убакыт иштей элек, көп эчтекени билбей силерге маалымат бергенге дагы ачканга дагы аларда укук жок болчу да. Кардарларыңызга эмне дейсиз? Кардарларыма эми тиги биздин негизи иштеп аткан, силерге берип аткан тамактандырган жер ушул жерлер. Биздин негизги производствону жана көрсөттүм ошол жер. Ал жер биздин убактынча жана биздин неме ишчилерибиздин шалакылыгынан болуп калды да. Аларды дагы түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андай болбойт деп. Болбосо аны токтотуп коюш керек болчу. Берке секке алып, ал станок негизи ал жака көчүп кете турган запас станокторго апарып түйгөн да. Макул, рахмат сизге да эжеке. Достор, жалпыңыздарга рахмат. Буюрса, жолугушабыз.